Эскертүү. Бул программада зордук зомбулук сахналары бар. Жаш балдарга жана өзгөчө таасирленүүчүлөргө көрүү сунушталбайт. Лебединовка айылы. Таңкы саат 7:30. Жеке ишкер Юрий жумушчусу Кириллди ойготоюн деп ага телефон чалат. Бирок Кирилл жооп бербейт. Арадан жарым саат өткөндө Юрий Кириллдин үйүндө алдастап өрт өчүрүп жатып 102-ге чалат. Үйдүн ичи өрттөнүп жатканын көргөн Юрий дароо колуна тийген чаканы алып сууга чуркап жөнөйт. Маалымат түшкөн. Алым районуна караштуу Лебединовка айылынын проспект Ленина 336 үйүнөн 2 адамдын сөөгү табылды. Ал маалымат өрт окуя болуп түшкөндүкүнүн ыкчам тобу менен биз ошол жерге окуя жерге чыкканбыз. Каждое утро по дороге его забирал, домой привозил все время. Утром проезжал, так как обычно, без 15:08, без 10:08. Он не вышел на трассу. Обычно стоит на трассе все время. Свет горит, а его нету в доме. Я пошел, смотрел, что такое. Ну, думаю, может, подождал минуту 2, не выходит. Думаю, поторопить его. Захожу, дым идет из дома. Я забегаю, тушу все это. 2 ведра и все потушил. Подождал минут 10, дым рассеялся. Ну, увидел 2 тела горевшие. Өрт өчүрүлүп турган болчу биз барган убактачы ыкчам өкүлөрүндө. Жарымынан ашык бөлүгү күйүп кеткен 2 адамдын жансыз денеси үйдүн тургундары 56 жаштагы Гнетов Сергей жана анын уулу 32 жаштагы Гнетов Кирилл болгон. Соседка напротив звонит: Лена, у вас дверь открыта, свет везде горит и дым палит. Думаю, кастрюлю что ли забыли на газе. Ну ничего ж плохого не думала. Тут мне добежать 10 минут вот от папы сюда. Прибегаю, калитка открыта, соседка другая стоит с ведром воды и говорит: Лена, не заходите, там 2 трупа. И все, вот все отключилось сразу. Шарик не гавкал, а не видать его, он был побитый сильно. Я с утра пришла, а он или испуганный, или побитый, то, что вот дым шел. Он вообще ни на кого не гавкал, он залез в будку и сидел. Кылмыш болгон жерге келген кошуналар өлтүрүлгөн Гнетовдор жөнүндө билгендерин төкпөй чачпай тергөөчүгө айтып беришкен. Кошуналары Гнетов Сергей Анатольевичти абдан жоош адам дейт. Эч жака чыкпай, көп ичпей, кошуналар менен урушуп талашкан демелер жок, мындай сый кылып жүргөн киши дейт. Баласы деле ошондой жоош эле адам экен, көчөгө көп чыкпайт, үйүндө эле жүргөн балдар. Чтобы вот, да у любых соседей спросите, никто плохого не скажет. Всегда всем помогали, потому что уже нет мужиков. Что надо, к нам бежит сосед тоже, что надо сделать. Всем помогали. Ошентип, эч кимге зыяны жок, тынч оокатын кылып жүргөн уулу менен атасын мынчалык мыкаачылык менен өлтүрүүгө барган ким деген суроого жооп изделе баштайт. Гнетовдордун бул үйдө 20 жылдан бери жашап келгендигин, алардын эч кимге зыяны жок, жоош адамдар болгондугун айткан кошунасы каргашалуу окуя болгондон бери бул жакты карагым келбейт деп үйүнө шашып кирип кетти. Чындап эле, мен дагы бул үйдүн жанына келсем, өмүр менен өлүмдүн ортосундагы дене дүркүрөткөн учкуну сезилип, мен дагы тезирээк алыстай бастым. Гнетовдорду өлтүргөн мыкаачылар үйдү өрттөп из жашырам деп ойлогон. Бирок мындай оңой кутулуу Голливуд кинолорунда гана болорун кайран эргуулдар билген эмес. Тергөөчүнүн айтуусунда көпчүлүк учурда кылмышкерлер издерин өрт чыгарып жашырууга аракет кылышат. Бирок эч качан максаттары ишке ашпайт. Анткени бардык илинчекти өрттөп жок кылуу мүмкүн эмес. Мисалы, ыкчам кызматкерлери Гнетовдордун үйүнө келгенде эшиктин алдында айнек бөтөлкөнүн сыныктары табылып, андагы кол издери алынган.
Ал эми жердеги кан тамчылары соттук биологиялык экспертизага жөнөтүлгөн. Үйдүн ичинде 4 бычак табылган. Алар бүт бары кара кызыл түстөгү канга окшош пятналар менен бар болчу. Ошонун баары алынып туруп экспертизага даярдалган. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында Гнетовдор бычактан алган жараттарынан улам кансырап каза болгон. Бычак менен муздап, кол менен сабап, анан келип туруп бензин 2 сөөгүнүн үстүнө куйгандан кийин күйүүскө татат. Кылмыштын изин жабыш үчүн. Вот по дверям как кровь бежала. А до сих пор здесь. Кровь здесь и на обоях кровь. Мындай оор кылмыштарда жабыр тарткандардын байланыш чөйрөсүндөгү ар бир адам кылдаттык менен иликтенип чыгат. Анын сыңарындай Гнетовдордун тааныш билиштери жөнүндө ар түрлүү маалымат топтолуп, кыска убакыттын ичинде ыкчам кызматкерлер кылмышкердин изине түштү. Аты жөнү анонимдүү күбөнүн көрсөтмөсүнөн. Ошо кылмыш иши болгон түнү саат 12 чамасында Гнетовдордун үйүнүн алдында бир аялды, анан Европа түспөлдөш жигитти көргөм. Аялды мен тааныйм, жандагысын биринчи жолу көрдүм. Кокустан күбө көрүп таанып калган аял Гнетовдордун үйүнөн анча алыс эмес жерде жашаган Саадат Огонбаева аттуу жаран болуп чыгат. Саадат Огонбаеванын өздүк анкетасынан. Огонбаева Саадат Мамбетовна 1972 жылы туулган. Мурда алдамчылык фактысы боюнча соттолгон. Бойдок, бир кызы бар. Убактылуу жумушсуз. 2015 жылдан бери Лебединовка айылындагы эжеси менен чогуу жашап жүргөн. Ошентип кылмышка шектүү катары эсептелген Саадат Огонбаеваны издеп табуу үчүн анын чогуу жашаган эжесинен көрсөтмө алынды. Огонбаеванын эжеси Айнура Жамаеванын көрсөтмөсүнөн. Мен 31 январь түнү болжол менен 9-10 чамасында уктайын деп жатканда сиңдим Саадат үйдө болчу. Анын саат канчада сыртка чыгып кеткенин туйбай калыпмын. Азыр болсо телефону өчүк болгонуна байланыштуу мен Саадаттын кайда жүргөндүгүн билбейм. Огонбаеванын байланыш чөйрөсүн иликтөө иштери уланып, акыры анын Ысык көл областында жашырынып жүргөн дареги белгилүү болот. Болжол менен кечки саат 18-19:00 Огонбаева Саадат аттуу кыз камалган. Тергөөчүгө алынып келинген Огонбаева башында берилген суроолорго жооп бербей унчукпай отуруп алган. Кылмышты жашырып жаткандыгы үчүн анын иши мындан да татаалдай тургандыгын ыкчам кызматкерлер ага кайра тажабай түшүндүрүп жатып, бир нече сааттан кийин Саадат Огонбаева көрсөтмө бере баштаган. Бирок анда дагы суроого түз жооп бербей, бир туруп ыйлап, бир туруп күлүп, убакытты чоюуга аракет кылган. Тергөө жагын бузуш үчүн сот изден алыш үчүн башка көрсөтмө берген. Анткени ал мурун Кыргыз Республикасынын кылмыш жасоо кодексинин 166 беренеси менен соттолгондо алдамчылык деп коет. Ошонун негизинде 2010 жылы соттолуп Кочкор районунда соттолгон. Бирок жактоочусу менен бир нече саат кеңешкенден кийин алдамчылыктын бул учурда пайдасы жок экенин түшүнгөн Огонбаева мурдагысынан ишенимдүүрөөк көрсөтмө бере баштаган. Мен 31 январь түнү катуу уйкуда жатканымда Аслан аттуу таанышым чалып калды. Мен Асланды Дамир аркылуу тааныйм. Айтылуу Аслан менен Дамир окуя болгон түнү Ворошилов көчөсүндө жашаган таанышы Стастын үйүнө барган. Бирок жүрөгү жамандыкты сезгенденби, Айтор Стастын апасы эшикти ачпай, уулун үйдөн чыгарбай койгон. Бул себептен Аслан менен Дамир менден Стасты чакырып берүүмдү суранып, үйдөн мени машина менен алып кетишти. Ошондо мен барып Стастын эшигин бир топ такылдатып тургандан кийин акыры Стас сыртка чыкты. Ошентип төртөөбүз Аламидин бир тарапка бараттык. Мен унчукпай алар менен чогуу кете бердим.
Огонбаев айтып жаткан Стас, Дамир жана Аслан аттуу жигиттердин өздүк анкетасынан. Лукин Стас Алексеевич 1989 жылы туулган. Мурда жолдо коопсуздук эрежесин бузгандыгы жана уурулук үчүн биринчи жолу соттолгон. Бишкек шаарындагы Ворошилов көчөсүнүн тургуну. 2014 жылдан бери автоунаа аңдоочу жайда механик болуп иштеген. Ыкчам кызматкерлердин топтогон маалыматы боюнча Стас Лукин Кыргызстандагы белгилүү криминалдык топтун мүчөсү болуп эсептелет. Ал бир нече жылдан бери Бишкек шаарындагы Аламидин-1 району тарапта жеке ишкерлердин өзлөрүнүн тили боюнча айтканда отметка чогултуп жүрчү. Куда надо выехать? Где райисполком? Какой райисполком? Васильева. Бекбоев Аслан Эсентурович 1989 жылы туулган. Мурда ок атуучу куралдарды алып жүргөндүгү жана каракчылык үчүн соттолгон. Бишкек шаарындагы Ворошилов көчөсүнүн тургуну, жумушсуз. Здесь была собака, мы заходим вовнутрь. Я зашел. Второй, третий. Погромче. Второй, третий. Маалымат боюнча ал 2011 жылдан 2013 жылы номер 50 колонияда отурганда ошакта положенец болуп эсептелип жүргөн. Аслан Бекбоев түрмөдөн чыккандан бери Кыргызстандагы белгилүү криминалдык топтун мүчөсү болуп эсептелет. Ал дагы Стас менен бирге Аламидин-1 тарапта жеке ишкерлерден отметка чогултуп жүрчү. Дүйшеев Дамир Жапарович 1982 жылы туулган. Мурда алдамчылык жана зордуктоо фактылары боюнча соттолгон. Бишкек шаарындагы Ворошилов көчөсүнүн тургуну, жумушсуз. Ыкчам кызматкерлердин маалыматы боюнча Дамир Дүйшеев Аслан менен Стас тиешелүү болгон криминалдык топтун активдүү мүчөсү болуп эсептелет. Дамир Бишкек боюнча Аслан менен Стас чогултуп келген акчаны криминалдык топтун лидерлерине жеткирип берчү. Бул топ жолдо баратканда Стас кримтөөлгө айланган Дамирге жагалданайын деп, Лебединовка айылында жашаган Кирилл аттуу жигиттин айткан сөздөрүн ага төкпөй чачпай айта салат. Стастын айтуусу боюнча Кирилл Ворошиловдун балдарын теңиме албайм. Алар мага авторитет эмес, керек болсо Дамирдин өзүн кошуп сындырып коем деп керсейген экен. Дамир деген Ворошилов көчөсүнүн смотрящий болуп эсептелет да, ал мындай сөзгө кол шилтеп кое албайт болчу. Намысына шек келтирген сөздү укканда Дамир дароо Кириллдин үйүнө барууну чечет. Ошентип төртөө Лебединовка тарапка бет алышат. Биз киргенде Кирилл ашкананын ичинде отурган экен. Аслан менен Дамир дароо эле ага сен эмне Ворошиловканын балдары үчүн сүйлөп калдың беле деп ага бир тийди. Бул учурда Стас экөөбүз сыртка чыгып кеттик. Бир кезде үй тараптан кыйкырык өкүрүктөр угула баштады. Ошондо Стас экөөбүз коркуп үйдүн арты менен качып чыгып кеттик. Экөөбүз ал түнү канттагы эжемдикине түнөдүк. Эртеси мен көлдөгү тайкемдердикине кеттим. Стас болсо кайра шаарга жөнөгөн. Саадат Огонбаева көрсөтмө бери баштагандан кийин бир нече сааттын ичинде Стас Лукин мурдагы иштеген жеринде кармалып, кылмышка шектүү катары тергөөчүгө алып келинет. Стас Лукиндин көрсөтмөсүнөн Күнөтовдорду Аслан менен Дамир өлтүргөн. Алар колдорундагы канга малган бычакты түшүрбөй эс мас болуп туруп калганда Саадат экөөбүз окуя болгон жерден качып кеткенбиз. Бул жерде Стас менен Саадаттын көрсөтмөсү бири-бирине дал келбей калган. Анткени Огонбаеванын айтуусу боюнча Стас экөө Күнөтовдор али тирүү кезинде качышкан. Ал эми кылмыштын 3-чү катышуучусу Бекбоев Асланды таап коюу ыкчам кызматкерлерге оордук жараткан эмес. Анткени ал кылмыш кылгандан кийин уюлдук телефонун өчүрбөй жүрө берген. Ошентип Бекбоев Аслан дагы кылмыш болгон күндүн эртеси эле өзү жашаган Ворошилов көчөсүндө достору менен турган жеринен кармалып, Аламидин райондук милициясына алынып келинген. Аслан Бекбоевдин көрсөтмөсүнөн 31 январь күнү кечки саат 6 чамасында мага Дамир телефон чалды. Дамир экөөбүз 2007 жылы Алга түрмөсүндө отурган кезде таанышканбыз. Ал мага кези кел деди. 1 сааттан кийин жолукканда экөөбүз 3 литрдей сара ичтик. Андан кийин күрөкканага Дамирдин телефонун таштап 2,5 миң сомду алдык да чогуу кафеге баралы деп Саадатка бардык. Саадаттын айтуусу боюнча Дамир менен Аслан ага Стасты чакыртыш үчүн барышкан.
Асландын версиясы боюнча Кириллди биринчи Стас башка ургулап сабап кирген. Ал учурда Саадат коңшу бөлмөдө Кириллдин атасы отурганын айтып калат. Мы взяли, сзади говорит, что там отец. Мы заходим туда. Кто именно заходит туда? Зашел я. Мен Кириллдин атасы отурган бөлмөгө кирип, аны сооротуп жаттым. Бир кезде кайра берки бөлмөгө чыксам, Стас Кириллди катуу сабап жаткан экен. Мен аны сыртка чыгарып, бөтөлкө менен башка чаптым. Өзүңдү колго ал деп кыйкырдым. Анан ал кайра үйгө киргенде, Кирилл бир нерсе деп сөгүндө эле ошо замат Дамир Кириллди баса калып, бычак менен бир нече жолу сайып жиберди. Стас болсо, аркы бөлмөдөн уулуна болушам деп чыккан атасын муздап жиберди. Мен эч нерсе кыла алган жокмун. Баары күтүүсүздөн болуп кетти. Көргөнүмөн шок болуп, Стас менен Саадаттын качан качканын дагы сезбептирмин. Дамир ээрчип сыртка чыгып баратканымда мага кайрылып, баары бир сени дагы биз менен кошо соттойт. Бас, чогуу бензин алып келели деди. Таңкы саат 5 чамасында Дамир экөөбүз Кнетовдордун үйүн өрттөп кеттик. Мен милициядан качканга аракет кылган жокмун. Баары бир кармаларымды билгем. Ошентип Гнетовдорду өлтүрүүгө катышкан 3 кылмышкердин берген көрсөтмөлөрү бири-бирине дал келбей, кылмыш окуясынын толук картинасынын курулушуна топтун лидери Дүйшеев Дамирдин көрсөтмөсү жетпей турат. Бирок анын изине түшкөн ыкчам кызматкерлер Дүйшеев жакында колго түшөт деп сөз беришүүдө. Геморройду дарылоонун прогрессивдүү ыкмалары оорутпастан, операциясыз, 10 клиник, эл аралык медициналык борбору. Телефон 62 40 40. 10 клиник эл аралык борборунда европалык деңгээлдеги гинекология, эрозияны сезгенүүнү, тукумсуздукту заманбап дарылоо. Телефон 62 40 40. Эркектердин алсыздык маселелери, аденома, простатит, натыйжалуу ыкмалар, ар тараптуу дарылоо, жашыруун. 10 клиник, эл аралык медициналык борбору. Телефон 62 40 40. Впервые в Кыргызстане соляная пещера европейского стандарта «Индиум» обладает уникальными оздоровительными свойствами. Драгоценный соляной аэрозоль проникает в дыхательные пути и начинает восстановительное воздействие, выводя все вредные вещества. Лечит курильщиков, аллергию, улучшает иммунитет. Также на заказ мы строим соляные комнаты. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. 0312 35 17 81 0559 62 40 40. И помните, здоровье – ваше главное богатство. Кириллдин апасы Гнетова Галина бир нече айдан бери ооруп жаткан атасын карап, уулу менен жолдошунан өзүнчө жашап жүргөн. Каргашалуу окуя болоордон бир күн мурда Кирилл жумушунан маяна алар замат таятасына дары-дармек алып, апасына жолукканы барган. Вот здесь я жила, была у меня свекровь, она сильно болела, я за ней ухаживала. Она умерла, в конце года моя мама умирает, папа остается один. С горя начинает пить, бегать на кладбище, смотреть надо за ним. Мы с мужем договорились, что я живу с папой, а они здесь. Как раз прошел месяц, у него была зарплата там 29 тысяч или 30 тысяч, я уже точно не могу, но такую сумму он получил. Но он сказал, что мама сказала, что он почти все отдал, он оставил себе 1000 или 2. Он успел маме все отдать, все деньги. Эртеси түнкү 3-4 чамасында Кирилл апасына телефон чалган учурда трубканы таятасы алган. Кто-то прознал, что он зарплату в этот день получил. Они искали эти деньги, требовали с него. Уже в 3 ночи он звонил, папа трубку. У папы был сотовый телефон. Сказал, у нас ЧП, сейчас приду. Бирок ооруп төшөктө жаткандыктан Кириллдин таятасы анын телефон чалуусу тууралуу кызы Галинага дароо түндө айткан эмес. Он говорит, я отнес деньги, у матери у меня деньги хранятся. Они хотели, требовали, чтобы он ее привел. Она не пошла вроде. Женя, вот соседка напротив, звонит. Лена, у вас дверь открыта, свет везде горит и дым палит. Думаю, кастрюлю что ли забыли на газе. Ну ничего ж плохого не думала. Тут мне добежать 10 минут вот от папы сюда. Прибегаю, калитка открыта, соседка другая стоит с ведром воды и говорит, Лена, не заходите, там 2 трупа. И все, вот все отключилось сразу. Ну, она и пошла бы, может быть, и ее тоже могли бы зарезать. Вот что. Гнетова ошол каргашалуу кабарды уккандан бери бүгүн биринчи жолу үйүнө келди.
Да вообще люди звереют. За что? Ни за что. Просто за то, что сказал Ворошиловский, пусть сюда не ходят, ноги надо переломать. Из-за этого они приперлись разбираться вот до такого. Бир түндө жашоосунун маңызынан ажыраган Галина Гнетованын бүгүнкү күндө кайрат кылгандан башка айласы жок. Болгон чогулткан акчасын аза кызматына берип, эми минтип үйүн кайра оңдотууга жана атасынын дары-дармегине каражатты кайдан табам деп башы катып турган кези. Арийне өрттөнгөн үйдүн материалдык чыгымы 20 000 сомго бааланган. Бирок аны Гнетовага эмдигиче эч ким төлөп бере элек. Көөдөнү арыз мунга толуп турган Гнетованын азыркы күндө жалгыз бир тилеги күйөөсү жана баласын өлтүргөн кылмыштуу топтун лидери Дүйшеев Дамирдин жакын арада кармалышы. Гнетованын тилеги аткарылганда Дамир Дүйшеевдин интервьюсун кылмыш окуясынан көрө аласыздар. Деньги были, так вот на похороны хватило вот на первое время, пока надо вот с морга забрать, 36 000 сразу отдали. Сельсовет это видит, что горе такое. Мы к нему приезжаем подписать место на кладбище. Да, у нас российское гражданство, но мы прописаны в Лебединовке, это наш дом. Я ему говорю, вот же прописка. Нет, вы не наши. Езжайте куда хотите, хоть на город хороните. 10 000 за место отдать. Я говорю, у меня нет таких денег. Понимаете, вот нет сейчас их. А мне все равно, где хотите, там берите. Потом в итоге только через знакомых он разрешил 5 000 взял с меня. Хотя должен был взять 1000. Ладно, я перекрестилась, хоть там нервы не трепать. 5 000 я эти платила. Ну так нельзя. Адамдар көпчүлүк убакта сүйлөп жаткан сөзүнө маани бербегендиктен кимге эмне дегенин тез эле эстен чыгарып коет. Бирок ошол эле учурда өзүнүн дарегине айтылган өзгөчө жаман сөздү эч качан унутпайт. Тескерисинче, жообун бергенге бир күн келер деп эсине түйүп коет. Ошондуктан этият кылып сүйлөбөсө, ойлонулбай ооздон чыккан кептин баасы адамдын өмүрүнө тете болуп кетүүсү толук мүмкүн. Гнетовдордун кылмыш окуясы муну далилдеген трагедиялуу чоң мисал болду. Кириллдин көкүрөк кагып айтып койгон сөзү үчүн атасы экөө өмүрүнөн айрылып, апасы жесир калып отурат. Айтылган сөз, атылган ок кайра кайтарылбайт деген кепти унутпасак, балким кылмыштуулук бир аз да болсо азаяр беле. Гнетов өзүнүн баш кесерлери менен мына ушундай кафелердин биринде сыра ичип отуруп таанышкан. Бирок ал сыралаштары тамырында чыныгы мыкаачынын каны аккан криминалдык топтун балдары экенин билген эмес. Кыңыр иш кылмыш окуясында ачыкка чыгат. Жаныңыздагы адамдардын анык жүзү ким экенин байкай жүрүңүз. Түнкү саат 11 бир нече жолу атылган октун үнү, адамдын өлүмү. Кыргызстанда жүргөн эски досун Грузиядан бери издеп келип атып кеткен кекишил кайда качып жүрөт? Бул тууралуу кылмыш окуясынын кийинки берүүсүндө. Прогрессивные методы лечения геморроя. Без боли, без операции. Международный медицинский центр «Он-клиник». Телефон 62 40 40. Гинекология европейского уровня в Международном медицинском центре «Он-клиник». Современное лечение эрозии, воспалительных заболеваний, бесплодия. Звоните 62 40 40. Проблемы с потенцией, аденома, простатит. Эффективные методики, комплексное лечение, конфиденциально. Международный медицинский центр «Он-клиник». Телефон 62 40 40. Впервые в Кыргызстане соляная пещера европейского стандарта «Индиум» обладает уникальными оздоровительными свойствами. Драгоценный соляной аэрозоль проникает в дыхательные пути и начинает восстановительное воздействие, выводя все вредные вещества. Лечит курильщиков, аллергию, улучшает иммунитет. Также на заказ мы строим соляные комнаты. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. 0312 35 17 81 0559 62 40 40. И помните, здоровье – ваше главное богатство.